Жумагулович, Токтогул КЭСтин 4-чү гидроагрегаты эмне үчүн курулбай калды, эмне үчүн ордуна коюлбай калды? Кимде күнөө? Ток өтөр жерин так, даана маалыматты айтып бериңизчи. Токтогул гидроагрегаты болгондардабы же министрликтерде болду күнөө? Токтогул гидроагрегаттын 4-чү гидроагрегатынын статоруна суу кирип кетип, 11 айдан бери таможняда, Кытай менен Кыргызстандын ортосунда таможняда туруп, шалакалык мамилесинин негизинде бул чисто субъектив подрядчиктин артынан General Electric компаниянын күнөөзү менен ушундай акыбалга келдик. Бүгүнкү күндө 300 мегаватт выпадение болуп атат. Кышты 4-чү агрегатсыз өткөнгө биз мажбур болуп атабыз. Ким күнөөлүү анан биздин эгерде ушундай General Electric выгоданы ким төлөп берет анда? Бул убакка чейин Садыр Нургажоевич, бул убакка чейин бул 2017-18 жылы түзүлгөн контракт экен. Баягы эле ызычуу компаниялардын катарында түзүлгөн контракттар экен. Ошонун негизинде Кыргызстандын кызыкчылыгы өтө төмөн деңгээлде каралган экен. То есть 3-4 жыл мурун түзүлгөн контракт турбайбы? Ооба. 17-18 неге аткарылбай келген экен? Эмне үчүн ошо мурунку бийлик анда талап кылган эмес ошону? Убагында алып келип коюшун. Бул кишилер менен улам байма-бай биз жолугуу негизинде мен бир натыйжага келдим. Булардын өтө кызыгы деле жок экен. Биздин 4-чү гидрогат балким ар кандай максат негизинде ушул 4-чү агрегат кирбей калган максатындагы ушундай түшүнүксүздүү маселелер болуп калды. Ошонун негизинде мен кат жөнөткөм укук коргоо органдарга. Ушунун негизинде иш козгоо болсун деп, ошо ишти иликтеп. Жумагулович, кат жөнөтүп коюп эле отура бериш керек эмес кабинетте. Катка ал чуркап аркасынан түртүш керек, чуркаш керек, бут жасаш керек. Дилерден сураш керек өзлөрүнөн. Мен кат жөнөтүп койдум деп эле отура бериштин кереги жок. Процесс кетти. Министрликте көп кемчиликтер бар. Мына сиз 5 айдан бери министр болуп иштеп келатасыз. 3 ай министрдин орун басары болдуңуз. 2 ай. 2 айбы, андан 1,5 жыл түндүк электр тармагын жетектедиңиз. Кыскасы өмүр бою ушул системада келатасыз. Туурабы же туура эмеспи? Туура. Эмне үчүн анан ушуну убагында бардык маселелерди, жаралган проблемаларды ордуна кое албай келатасыз? Мисалы, мына кечээ күнү эле көмүр боюнча жаралган проблеманы айтып атам мен. Да, түшүнүп турабыз. Саботаж болду. Январ айынан бери, жылдын башынан бери 3 жетекчи алмашты саботаж кылгандыгынан. 3-чү жетекчини коюп туруп бардык шартты түзүп бердик. Туурабы? Туура. Кабинетиме сизге рахмат. Мына ГКМнын башчысын чогулттум, өзүңүздү чогулттум, ушундай проблема болуп атат дегенден. МЧСтин бүт техникаларын киргизип бердик, шарттын баарын түзүп бердик. Анан айттым сиздерге, мына Бишкекке ташыгыла, элге республика боюнча 3,5 миңден көтөрбөгүлө деп. 1 ай бою ажиотаж кылдыңар. Ошол эле сиз өзүңүздүн кол астыңызда иштеген көмүр тармагында иштеген кызматкерлериңиз кылды ушунун баарын. Жакын туугандарын көмүр кампы аштырып коюп, ошого алып келип түшүрүп берип 6-7 миң сомдон саттырдыңар. Ушуну көзөмөлгө ала алган жоксуз. Шунун бардыгы сиздин көзөмөлүңүздө болчу. Качан гана өзүм кийлигишмейин 3 миңге түшкөн жок көмүр. Туурабы? Туура. Ошондуктан сизди ишиңизди так өз убагында көзөмөлгө ала албай, ошо кызматкерлериңиздин коррупциялык моменттерин ошонткендигиңиз үчүн сизге дагы бүгүн сөгүш жарыялайбыз. Бүгүн сөгүш, эгерде дагы жөнгө салбасаңыз, иретке келтирбесеңиз, министрлигиңизди кийинкисинде катуу сөгүш болот. Андан кийинкиси дагы улантылат анан. Бул коркутуу эмес, бул биздин иштөө методубуз. Силерди урушуп, зекип отурбай эле ушундай акырын маданияттуу түрдө жазалайбыз. Ортомчу фирмалар качан жок болот? Ортомчу фирмалар боюнча жаңы тарифтик саясатты киргизилди, алардын маржасы азайтылды. Бүгүнкү күндө обращениялар жүрүп атат, иш кетти, аларга иштегенге невыгодно болуп калды. Мурда 60 тыйынга жакын ортомчулук алышчу. Азыр канча болду ошондо ыйлаган? Азыр конечный булардын маржасы 23 тыйынга, 28 тыйынга неметилди. 28 тыйын эле маржа болуп калды да. Тагыраагы ортомчулар 28 тыйында отурат, да? 28 тыйынга эле отурат. Бул эл менен камсыздап аткандар. Жанагы жалаң эле потребительский, жалаң эле небытовой абоненттерди пайдаланган, камсыздаган фирмалар, аларга конечный цена менен коюп бердик. Аларга невыгодно болуп калды. Алар уже азыр же биригет, же жабылат, же сатылат.
Сүйлөшүңүз, сатып алыңыз баарын. Бул элдин талабы, менин талабым эмес. Сатып алыңыз. 28 тыйын болсо, дагы түшүрүңүз 15 тыйынга. Анан кийин сүйлөшөт келип, сүйлөшүп сатып алыңыз. Энергетика министрлиги өзү түздөн түз энергетика электроэнергияны иштеп чыксын, өзү түздөн түз элге жеткирсин ошону. Өзүңөр саткыла. Эмне алардын ролун аткара албайсыңарбы силер? Аткарабыз, оңойлуу аткарабыз. Кылдат мушта. Дагы канча убакыт керек сага? 5 жылбы, 10 жылбы? Жок, жаңы тарифный саясат кирди 15 октябрда. Ошону менен азыр регулировка болуп атат, булар арызданышып атат, процесс кетти. Сүйлөш да эми түшүнөбүз аларды деле, бирок элдин талабы болуп атпайбы? Ортомчу фирмаларды жок кылышыбыз керек деген. Туурабы же туура эмеспи? Туп-туура. Эми айрымдарын түшүнсөк болот, алар өзүлөрү акча салып, ошол өзүлөрү курган баягы трансформаторларды, линияларды кургандар бар экен. Бирок курбай эле мурунку өкмөттүн линиясын ээлеп алып отургандар да бар, менчиктештирип алып. Туура. Жөнөкөй ортомчулар дагы бар. Бүт баарын давайте иретке келтириңиз. Сиз жаңы жылга чейин жасашыңыз керек болчу. 15 октябрда кирди жаңы тарифтик 5 ай саясат. мурун айткам, 5 ай мурун. 15 октябрда эмес, андан эрте киргизсеңиз болбойт беле аларга? Ал менин колумда эмес, кабинет министровдун колунда Иште да болчу. сен сурада кабинет министри. Кабинет министри бут тосуп атабы да. Сен ишти алдыга жылдырышыңа. Жок, азыр бут тоскон жок, азыр баары жакшы. Жарыяланат. Отуруңуз. Рахмат. Урматтуу коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү, эмки сөздү Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети Жапаров Акылбек Сөмбековичке берем. Рахмат, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү. Бул маселе чындыгында мамлекетибизде өтө курч турган проблема болуп калды. Бирок энергетикалык каатчылык бүтүндөй дүйнө жүзүн каптап турганында эстен чыгарбасак, дүйнөлүк мониторингде сентябрь айында бир топ өлкөлөрү электр энергиясынын керектөө боюнча максаттуу көрсөткүчтөргө чыга албай калгандыгы белгиленди. Анын айынан ишкердик активдүүлүк индекстер кескин төмөндөдү. Электр энергиясынын эң жогорку керектеген завод фабрикаларынын ишине чектөөлөр киргизилип, көпчүлүктөрү жабылды. Көмүр генерациясына кайрадан кайтып келүүгө аргасыз кылды. Мисалы Англияда отун кендеринин генерациясынын үлүшү 61%га өсө түшкөндүгү катталды. Гидроэнергетикалык ресурс товар катары экспорттоого чыгарылып, ага салынган инвестициянын ордун толтуруп, андан ашып киречелүү булак болушу керек эле. Бирок Кыргызстан Орто Азиядагы гидроэнерго ресурска бай өлкө болгонуна карабастан, биз ушундай кебетебизге туш болдук. Бул парадокс. Электр энергиясынын керектөөнүн структурасын карап көрсөк, дээрлик бүт өлкөлөрдө өнөр жай өндүрүшүнө көп колдонулат. Ал эми Кыргызстанда болгон 30%га чейин гана өнөр жай тармагын керектейт. Ал эми 70%дан ашыгы калктын керектөөсүнө туура келип жатат. Керектөө жылдан жылга элдин саны өскөн сайын көбөйүп атат. Бүгүн көмүр боюнча азыр урматтуу президент Садыр Нуркожоевич өзүнүн чечимин айтты. Сөгүш жарыялоо менен биз токтобойбуз. Ушу сезон, кышкы сезон кандай өткөнү менен Доскул Жумабаевичтин командасынын баарына тең бирдей баа беребиз. Анткени мына майда финансы министрим кезинде чакырып 2,3 миллиард сом акча бергенбиз да. Ошондо айтканбыз, бизден кетпесин, энергетиктер көмүр менен баарын камсыз кылсын деп. Тилекке каршы ТЭЦте да көмүр жок, элде да көмүр жок болуп калды да. 2,3 миллиард акчаны алышкан. Мындай бир да жолу энергетика тармагы май айында мынчалык чоң көлөмдөгү акчага мүмкүнчүлүккө ээ болгон эмес. Бул биринчиси. Экинчиси, Токтогул ГЭСиндеги 4-агрегат боюнча урматтуу энергетиктер. Ар бир адам жөнүндө үйүндө турган машинесинин оңдорунун астында биринчи запастык тетиктерди алып алып, жөө калып калбайын деп. Андан кийин анан стого барып ремонтко берет да. Силер келерек агрегатты чечип салып отуруп алып, анан General Electric'тер күнөөлүү дейсиңер. Мен ойлоп атам, Камчы Кыдыршаев табат ал диверсанттар. Ким келерек агрегат азыр иштеп турбайт беле татынакай. Токтотпой койсоңор, азыр иштете бермекпиз. Анан агрегат Кытайдан келгенден кийин General Electric болобу, Morrison'уңар болобу, ошону менен ремонт кылып алат элеңер. Бизден да аябай катуу шалакылык кетти да бул жерден.